Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen ve ikhlasan fi'd-din ya erhamer rahimin. Thumma amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Урматтуу жамаат, бүгүнкү өтүлө турган сабак биз буга чейин орозо жөнүндө аттык элек. Бүгүнкү айтылуучу маселе орозону эмнелер бузат, эмнелер бузбайт. Эгерде орозону бузуп алган болсо шарият тараптан эмнелер жүктөлөт, аларды кантип аткаруу керек болот. Ушулар жөнүндө иншалла айтып беребиз. Бирок сабакты баштаганга чейин алдын ала кээ бир маселелерге токтолуп алалык. Сабакты окуганда дагы түшүнүктүү болуусу үчүн. Орозону эмнелер бузат дегенде үй бүлөлүү кишилер үй бүлөсүнө жакындык кылуу менен, жыныстык катнашта болуу менен, жеп ичүү менен орозо бузулат деп айтылат. Жеп ичүүдөн баштай турган болсок, адамдын кармап жаткан орозосу бузулуусу үчүн адамдын ичине жеген нерсе, же ичкен нерсе адамдын ичине кирген болуусу керек болот. Ич деген өзү эмне? Буга кыскача токтоло турган болсок, ич деген сөздүк, тилдик мааниси кандайдыр бир нерсенин ичине әл-жауф деп айтып коебуз. Арабчасы ошондо әл-жауф, кыргызчасы ички, көңдөй деп айтылат. Орозо бузулуусу үчүн адамдын ичине бир нерсе кирген болуусу керек болот. Ич деген өзү эмне десе, ал деген әл-жауф деп айтылат арабча. Эми әл-жауф дегенде эмнелерди жауф деп айтабыз? Анткени адамдын ички көңдөйү көп, анан кайсыл жерини, кайсыл бөлүгүнө айтабыз дегенде, имам Абу Ханифанын ою боюнча әл-жауф деп үч нерсени айтабыз деп токтолушат. Бүтүндөй бардык ханафи аалымдар азыркы айта турган үч нерсени әл-жауф деп айтабыз дейт. Биринчиси әл-халк, ол адамдын кекиртеги. Ол ашказанда жеткенки, ол кекиртеги, ол ооз көңдөйүнүн ары кеткен тарабы әл-жауф деп айтылат. Бул биринчиси. Экинчи әл-маида, адамдын ашказаны, бул әл-жауф деп айтылат. Үчүнчү адамдын ичегилери, бул әл-жауф деп айтылат. Ал әл-амаа. Әл-жауф дегенде ушул үчөөнүн гана айтабыз дейт. Мындан башкалары дагы бар, башка дагы ички көңдөйлөр бар, аларды жауф деп айтпайбыз. Демек, әл-жауф экиге бөлүнөт экен. Азыркы айткан үчөө, буларды әл-жауф, әл-муътабар деп айтабыз. Булардан башка ич көңдөйлөрүнү буларды әл-жауф, гайр муътабар деп айтабыз. Эми, адамдын кармап жаткан орозосу бузулуусу үчүн азыркы айткан үч нерсеге жеткен болуусу керек. Ошолордун бирөөсүнө. Же ол ооз көңдөйүнөн ары кетип калат, же ашказанына, же амаа ичегелерге жетет. Же ушуларга алып баруучу жолдорго жетип калат, адамдын жеген тамагы же ичкен суулары. Ошону менен орозо бузулат. Буларга жеткирчү каналдарды, жолдорду адамдын денесинде, адамдын ичине жеткирчү бир канча жолдор бар. Эгерде ал жолдорду, аларды биз арабча әл-манфаз деп алабыз. Эгерде ал жолдор түз эле азыркы биз айтып кеткен үч ич көңдөйлөрүнө алып бара турган болсо, анда аны әл-манфаз, әл-муътабар деп айтабыз. Эгерде адамдын ичине алып баруучу каналдар, жолдор биз айтып кеткен жанагы үч ички көңдөйлөргө жеткирбесе, анда аны әл-манфаз, гайр муътабар деп айтабыз. Эми,
Алымдардын баарысы, Ханафи алымдардын баарысы адамдын жанагы айтып кеткен ички көңдөйүнө, үчөөнө иттифак, үчөөнө ынанышкан деп айтпадыкпы? Ошого жеткирип барчу жолдору кайсылар дегенде үчөө деп түшүндүрүшөт. Биринчиси, бардык алымдар ынанышкан ошого. Адамдын оозу, анан адамдын мурду, азыркы биз айткан жолдорго, ич көңдөйүнө жеткирүүчүлөр. Анан адамдын арт жагы, мейли эркек болсун, аял болсун, ушул үчөө Ханафи алымдардын баарысы ынанышкан адамдын ичине жеткирүүчү каналдар деп айтышат. Эми биз айттык, орозо бузулуусу үчүн жанагы биз айткан ички көңдөйгө адамдын жеген тамагы, ичкен суулары жетүүлсө керек дедик. Негизи аларга келгенде балким китепте кененирээк айтабыз. Азыркы биз айткан адамдын ички көңдөйүнө барчу нерсе мейли тамак болсун, тамактан башка болсун, адамга пайдалуу болгон болсун денеси үчүн, же пайдасы болбосун, айырмасы жок. Азыркы атап кеткен үчөөнө жеткен эле болсо орозо бузулат, ооз ачылат. Бирок ага жеткирчү каналдарда, жолдордо алымдардын талашы бар. Бирок үч нерседе бардыгы ынанышат. Биринчиси ооз, экинчиси мурун, үчүнчүсү адамдын арт жагы дедик. Анан маселени айтканга чейин Абу Ханифа менен окуучуларынын ортосундагы бир аз талаш бар. Аларды дагы айтып кетелик. Анткени илим жолундагыларга балким бул пайдалуу болот. Жанагы биз айткан ички көңдөйгө алып барчу каналдар, жолдор Абу Ханифанын ою боюнча мейли ал Кудай Таала жаратып берген башынан каналдар болгон болсун, же кийин пайда болгон жолдор, каналдар болгон болсун, айырмасы жок. Бул Абу Ханифанын мазхабы. Окуучуларынын ою боюнча, алардын катарында Абу Юсуф, Ал-Имам Мухаммад рахимахумуллах таала, булардын ою боюнча азыркы айтып кеткен адамдын ички көңдөйүнө, ичине алып барчу жолдор халкый болуусу керек. Ал дегени Кудай Таала башынан жараткан эмне жолдор болуусу керек. Адамды жаратканда кошо жараткан жолдор болуусу керек. Ошол жерден барганда гана адамдын оозу ачылып калат. Эгерде кийин пайда болгон жолдор менен жетип бара турган болсо, анда ооз ачылбайт дейт. Мисалы, Ханафи мазхабындагы китептерди окуй турган болсок, Абу Ханифанын оюн көп алып келет. Эгерде амма деген бар, бул адамдын башындагы жараат. Адамдын башында бир жараат пайда болот дагы, эми ар кандай окуялардан улам пайда болуп калуусу мүмкүн. Кээде ок тиет, мисалы, илгери мисалы жаа тийген болуусу мүмкүн, же бычак тийген болуусу мүмкүн, айырмасы жок. Адамдын башындагы жараат амма. Эгерде Абу Ханифа айтат, ошого дары куйганыңызда дейт, бул жараат адамдын мурундагы, же болбосо ооз мурундагы баягы көңдөйлөр менен туташып калат дагы, бул жараатка дары куйганда ушул жакка келип кала турган болсо, ооз мурун көңдөйлөрүнө жетип кала турган болсо, ооз ачылат дейт. Экинчи бир жараат бар, адамдын ичиндеги жараат. Ар кандай себептерден улам адамдын ичи тешилип калуусу мүмкүн. Илгери мисалы найза же ок же ошого окшогон бир нерселер кирип кетүүсү мүмкүн. Буну бир аз кичирээк деп түшүндүрүшөт негизи алымдар. Ийненин көзүндөй деген сыяктуу эмне жараат деп түшүндүрүшөт. Кандай болбосун, адамдын ичине дары куйганда жанагы биз айткан ички көңдөйлөргө жетип бара турган болсо, Абу Ханифа эмне дейт? Ооз ачылып калат дейт. Демек, имам Абу Ханифанын ою боюнча адамдын жанагы ички көңдөйлөрүнө алып барчу жолдор көп экен. Бардык адамдар ынанышкан 3 жол: адамдын оозу, мурду, анан арт жагы, анан ага кошумча башындагы жараат, анан ичиндеги жараат болуп, ошентип 5 жол бар экен. Буну көпчүлүк Ханафи алымдар айтышат. Бирок кийинки айтып кеткен 2 жолго окуучулары ынанбайт, макул эмес ага. Анткени алардын усулу боюнча ички көңдөйгө алып барчу жол халкый, башынан Кудай Таала жараткан жол болуусу керек деп түшүндүрүшөт.
Анан дагы бир-эки бир маселе бар. Алар алымдардын өздөрүнүн иштихадына, анан өздөрүнүн негизи маселе тиббий маселе, медицина илимине тийиштүү илим болгондуктан алар медицина илимине канчалык деңгээлде ал илимден кабардар. Ошол илимине жараша айтылынган дагы маселелер бар. Имам Абу Ханифа менен имам Абу Юсуфтун ортосунда дагы талаш маселе бар. Биринчиси кулак. Имам Абу Юсуфтун ою боюнча кулактан кирген нерсе эмне болбосун оозду ачпайт дейт. Мейли суу, мейли дары айырмасы жок. Имам Абу Ханифанын ою боюнча кулактан кирген дары адамдын оозун ачып коет дейт. Анткени кулактын ичи, кулактын өзүнүн көңдөйү бар эмеспи? Ошол адамдын мурду, анан оозу. Бул көңдөйлөр менен туташат дагы, кулакка тамчылаткан дары бул жака чейин жетип келет деп түшүндүрөт. Бул имам Абу Ханифанын ою боюнча. Имам Абу Ханифа макул болбогон бир маселе бар. Ал маселеде имам Абу Юсуф макул. Ал кайсыл? Адамдын алды жагынан кирген суу, дары, эмне болбосун айырмасы жок, ал оозду ачып коет дейт. Аял болсун, эркек болсун. Эгерде аял киши алды жагынан, мисалы, дары тамчылаткан болсо, же суу кирип кете турган болсо, Абу Юсуф айтат, ачылат дейт. Эмнеге дегенде, ошол алды жактан кирген суу, мейли дары, ал жанагы биз айткан ашказанга, анан ичегилерге алып баруучу жол бар дагы, ал жакка жетип барат дейт. Суу кирген болсун, дары кирген болсун, дароо жетип барат, ошон үчүн ооз ачылып калат дейт. Десе Абу Ханифа тараптан жооп берет, жок. Алды жактан кирген суу, дары буну менен ооз ачылбайт дейт. Анткени адамдын ашказаны, анан ичегиси бар. Булардын ортосунан тосуп турган тосмолор бар дейт. Ошон үчүн мейли дары, мейли суу кирген болсун, ал жакка жетпейт дейт. Анткени экөөнүн ортосунда тосмо бар. Эгерде суу кирген болсо, алды жактан, мисалы, аялы кишинин алды жагынан, ал дароо эле табарсыкка барат, же болбосо жатынга барат дейт. Анан булар тосук болгон болот дагы, ары жакка кете албайт дейт ал. Анткени ал ушундай бир тосмо заара кылганда гана ачылат дагы, анан башка учурда жабык болгондуктан ал жака жетпей калат дейт. Ошентип имам Абу Ханифа менен окуучулардын ортосунда дагы кээ бир талаштар бар. Манфазия боюнча. Манфазия дегени адамдын ичине алып баруучу жолдор боюнча. Ушул жерде бир маселе айткым келип атат. Демек, орозо бузулуусу үчүн ал-жауф адамдын жанагы айтып кеткен ички көңдөйүнө жетүүсү керек болот. Же мубаширатан түз жеткен болуусу керек болот, же кээ бир ошол жакка алып бара тургандай жолдорго куюлган болуусу керек болот. Эгерде булардан башка жолдорго куюла турган болсо, ооз ачылбайт. Аларды аалымдар ал-манфаз гайрул му'табар деп айтат дагы, жыйынтыгында ооз ачылбайт дейт. Мисалы, имам Абу Ханифа кулактан кирген дары оозду ачат десе, кийинки аалымдар айтат, ачпайт дейт. Анткени кулактын көңдөйү бар эмеспи? Ошол ооз мурун көңдөйлөр менен туташпайт дейт. Бул маселеде Мухаммад Рафия ал-Усмани хафизахуллах таала бул киши айтат, мен бул маселени терең карап чыктым дейт. Көптөгөн врачтар менен дагы кеңештим. Чындап эле ошол кулак, ооз мурун көңдөйлөр менен туташабы же туташпайбы? Эгерде кулакка суу кирген болсо, же дары тамчылаткан болсо, ооз мурун көңдөйлөрүнө чейин жетип барабы, жетип барбайбы деп сураган кезимде алар айтты дейт. Жок, ооз мурун көңдөйлөр менен туташпайт. Анткени кулактын ичинде тосмо бар. Ал тосмодон мейли дары куюңуз, мейли суу кирген болсун, ары өтө албайт дейт. Илла ошол тосмо кээ бир адамдардын кулагы ооруп, ошол тосмо ачылып калса гана ары кетип калуусу мүмкүн, бирок кулагы соо кишилердин
құлағына су кирип кеткен болсын, же дары тамчылаткан болсын, ары кетпейт, ошон үчүн ачылбайт деп бүгүнкү күндө аалымдар айтат, бизге чейинки аалымдар дагы ушинтип түшүндүрүшкөн. Анан кулакты негизи 3 бөлүккө бөлүп түшүндүрүшөт аалымдар. Сырткы жагы, анан ортоңку жагы, анан ички жагы болуп. Кандай болбосун, кулагы соо эле боло турган болсо, могул жерде табля деп коет, тосмо. Могул сырткы жагынан кирери менен ортоңку тосмодон ары өтө албайт, ошон үчүн ооз ачылбайт дейт. Буга дагы бир мисал, адамдын ичине алып барбай турган, жанагы көңдөйлөргө жеткирбей турган каналдар бар, алардын катарында мисалы көз. Көз дагы адамдын ичине алып бара тургандай жол деп билебиз. Мисалы адамдын ичине кирет, мисалы бир нерсе куйган болсо, мейли сиңип болсо дагы, түз болбосо дагы акырындап сиңип олтуруп кирет. Бирок кирген нерсе жанагы биз айткан 3 ички көңдөйгө жетпегендиктен ооз ачылбайт деп айтабыз. Буга негизи көптөгөн далилдер бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын амалынан дагы көптөгөн далилдер бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам орозо кезинде сурма коюп жүргөн учурлар дагы болгон. Адам сурма койгондо, сурма деген баягы бир майда кумга окшогон бир күкүм болот. Ошону алып туруп көзгө койгондо бир аз көздүн зрениясы эмне күчөйт. Бул пайдалуу. Көзгө койгондон кийин бунун даамы кадимкидей билинет адамга. Ачуу болуп кетет. Бирок орозо бузулбайт деп айтабыз, анткени адамдын ички көңдөйүнө жеткирчү канал эмес. Буларды айтуудан максат эмне? Эгерде буларга карай турган болсок, укол менен ооз ачылбайт. Анткени укол мубашаратан дагы, түз дагы азыркы биз айткан ички көңдөйгө жетпейт. Анан же ушуларга жеткирчү каналдарга дагы куюлбайт. Таптакыр башка жакка келгендиктен, башка жакка адамдын терисинин ичине гана киргендиктен, ол ички көңдөйгө жетпегендиктен ачылбайт. Буну ханафи аалымдардын баарысы ушинтип жооп беришкен. Анан бул маселеде негизи талаш дагы жок. Көптөрү бул маселени талаш деп билишет. Акыйкатта бул талаш эмес. Ким ханафи мазхабындагы китептерди жакшылап окуса, ибараларды дыккат карай турган болсо, бардыгы азыркы биз айткан маселеге ынанышат. Анткени эч бир аалым укол менен ачылат деп айтпаган. Туура, укол деген мурда болбогон. Абу Ханифанын жандан кийинки аалымдардын доорунда болбогон. Бирок алардын усул каваидтерине сала турган болсок, таптакыр туура келбейт. Биздин ханафилердин фикhi ибараларына салсак дагы туура келбейт. Каваидтерине, усулдарга салсак дагы таптакыр туура келбейт. Бир гана имам Аш-Шафиидин гана айткан оюна дал келүүсү мүмкүн. Анткени имам Аш-Шафии рахимахуллах таала бул аалымдын ою боюнча Ал-Жауф дегенде ханафилерге караганда, маликилерге караганда бир аз кененирээк караган. Ханафилер менен ал-маликилердин, Аллах таала рахматын алган болсун, ою боюнча Ал-Жауф дегенде экөөнүн ою окшош эле. Имам Абу Ханифа 3 нерсеге токтолгон болсо, имам Малик деле ушул 3 нерсеге токтолгон. Кээ бир гана нерселерди Жауфка кошулса мүмкүн, бирок экөөнүн ою оп-окшош. Бирок ал-имам Аш-Шафиидин ою боюнча бир аз кененирээк караган, анда дагы 2 риваят бар. Бир риваятында бир аз кененирээк караган, адамдын ички жагы бүтүндөй баарысы Жауф болуп дагы кирген нерседен ооз ачылып калат деген сыяктуу нерселер бар. Ошого ыктап туруп, фатва берген аалымдардын оюна карап бүгүнкү күндө укол менен, ийне менен ооз ачылып калат деп айткандары бар. Эгерде буга карай турган болсок, бул биздин ойго таптакыр туура келбейт, биздин мазхабка. Алардын мазхабына дал келүүсү мүмкүн. Бирок ал-имам ат-Тахмаз деген бар. Бул кишинин ал-фикху ал-ханафи фи саубихил жадид деген китебинде кээ бир маселелерди айтат. Ага биз ынана албайбыз, анткени ал биздин мазхабка дал келбейт. Мен булардын баардыгын каяктан айтып атам? Булардын баарысын окуган китептеримден, түшүнгөн ибараларымдан, уккан устаздарыма карап айтып атам. Ана бизге чейинки дагы көптөгөн аалымдар азыркы биз айтып кеткен маселелерди айткан.
айтып кетишкен. Керек болса 100 жыл мурда айтып кеткен алымдар да болгон. Алардын катарында Мухаммад Бахит Аль-Мути'i. Анан бүгүнкү күндө заманави алымдардан, тирүү алымдардан атын атап кете турган болсок, Мухаммад Рафи' Аль-Усмани. Анан алардын катарында устазыбыз доктор Салах Абул-Хадж дагы азыркы биз айткан маселелерди айтат. Кудай Таала устаздарыбыздын баарын өмүрүн узак кылган болсун. Анда китепке кайттык. ومن جامع أو جومع في أحد السبيلين عامدا أو أكل أو شرب عامدا غذاء أو دواء. Баштаганда эле мусанниф кандай нерселер менен ооз ачылып калат, анан каффарат дагы милдеттүү болуп жүктөлүп калат, ошолор менен баштап атат. Каффарат деген бул 30 күн, 60 күн катарынан ороза кармап берет, же кедей кембагалдарды тойгузат, же кул азат кылат. Булардын баарысы катары менен. Буга күчү жетпесе, буга өтөт, анан буга күчү жетпесе, буга өтөт дегендей. Эми азыркы каффарат качан милдеттүү болуп жүктөлөт? Бир канча шарттары бар. Эң биринчи шарты Рамазан айындагы орозону бузган болсо шарты. 1. Экинчи, атайлаган болсо, мисалы атайлап жыныстык катнашка барды, орозо экендигин билип туруп, же атайлап жеп ичти. Бул экинчи шарты. Анан алымдар жанагы жеп ичкен тамактарга дагы кээ бир шарттарды койгондор бар. Качан каффарат милдеттүү болот дегенде, жанагы ичкен суу, жеген тамак адамга азык боло тургандай болсо дейт. Азык болбосо деле ооз ачылып калат. Бирок каффарат важип болуусу үчүн жегени, ичкени адамга пайдалуу болгон болсо гана каффарат милдеттүү болуп жүктөлөт дейт. Анда кеттик. Кайсыл бир киши аялына жакындык кылса дейт. Же башкалар зордоп эмне кылып койсо дейт, жакындык кылып койсо дейт. Мейли эркек болсун, мейли аял болсун, айырмасы жок. Бул жерде өзүнүн аялы болгон болсун, же никесиндеги эмес аял болгон болсун, же эркек болсун, айырмасы жок. Негизи булардын баарысы арам эле. Өзүнүн аялы болсо дагы орозо кармап жаткан учурда жакындык кылуу арам болчу. Анткени шариятыбызда бир амалды баштадыңызбы, аны жокко чыгарганга болбойт, качан этегине чыгарганга чейин. Ошон үчүн өзүңүздүн аялыңыз болсо дагы орозо кармап жаткан учурда аялга жакындык кылганга болбойт эле. Эми ушул эле жакындык башка аялдарга болсо деле, же Кудай сактасын эркекке болсо деле арам болчу баарысы. Эми шарият тараптан кандай өкүм берилет десе, ушундай иштерге баргандыгыңыз үчүн дейт. Амиден атайлап барды. Фи ахади сабилейн, аялдын арт жагына же алды жагына айырмасы жок. Өзүнүн аялы болсо дагы арам болот эле, эки жагына тең. Бирок барып ала турган болсо, анда шарият тараптан эмнелер жүктөлөт. Ау акеле ау шариба. Же жеди, же ичти. Амиден шарты атайлап. Мындан келип чыкты, унутуп калып азыркы иштерди жасап ала турган болсо, ооз ачылбайт. Аялына жакындык кылып алды, же атайлап жеп, унутуп калып жеп ичип алды. А бул жерде атайлап. Гизаан, жанагы жегени адам баласына пайдалуу. Каффарат важип болуусу үчүн жанагы суу болсун, тамак болсун, адамга пайдалуу бирдемкени жеп ичти. Ау даваан, же дарылануу үчүн. Ва хуа саимун. Ошол учурда ал орозо эле. Орозо абалында ушул иштерди жасап атат. Кайсыл орозону? Фи Рамадан, Рамазан айындагы орозону. Алейхил када. Ал кишиге казадагы кармап берүү важип болот. Вал каффар. Каза дегени ошол күндү кийин кармап берет бир күн. Вал каффара, ага кошумча каффарат дагы мойнуна жүктөлөт. Каффарат деген ал түшүнүктүү. 60 күн орозо кармап берет, удамауда. Же кедей кембагалды тойгузат, же кул азат кылат.
Ошундай жолдору бар. Мислул музахир. Al-muzahir деген бар. Ал дегени, бәлким ал бөлүк өткөндө айтабыз. Аялыны үйлөнүү арам болгон өзүнүн жакын туугандарына, аялдарга салыштырат. Караганга болбой турган жерлерине салыштырат. Мисалы, апасынын могул иш жагына караганга болбойт эле, мисалы да, көкүрөгүнө. Же болбосо аркасына, могул арка жагына караганга да болбойт эле, жылыңа чабалды. Аялын ушинтип өзүнө үйлөнгөнгө арам болгон аялдарга салыштырат экен. Караганга арам болгон жерлерине салыштырат экен. Мисалы, анти казахри умми деп салыштырат. Сен менин апамдын мисалы көкүрөк жагы сыяктуусуң депчи. Ал дегени, ал жерге кароо кандай арам болгон болсо, сен деле мага ошондой арам болуп калдың дегени. Анын өкүмү бар эле, ушинтип айтып койсоң эле маселе чечилбейт, балким шарият тараптан буга өкүм жүктөлгөн. Илгери жахилият кезинде дин келгенге чейин адамдарда ушундай бир адат бар эле. Аялдар менен жашап, анан алардын жардамын көрөт, аларды кадимкиде аял катары пайдаланып, анан жакпай калган учурда ушинтип аялдарын ушинтип айтып коет болчу. Анан аялдары же андан толук ажырашып кете албайт, же башкага тийип кете албайт, ушинтип өмүр бою байланып жашап жүрө берет болчу да. Кийин ислам шариаты келгенден кийин жок, айтканыңарга жооп бересиңер. Эгерде ушинтип айтып койдуңбу, бунун өкүмү бар дейт. Өкүмү кандай? Эгерде жанагыны кайрадан никесин албаса, каффаратын төлөбөсө, талагы түшүп калат эле. Анын каффараттары бар эле. Орозодогу каффарат дагы ошол зихар дагы каффаратка окшош болот дейт. Аларды айтып кеттик катары менен. وإن جامع فيما دون السبيلين أو باهمة. Азыр каза дагы, каффарат дагы кармап бере тургандай өкүмдөрдү айттык. Эми мындан бияка каза гана кармап бере турган иштер. Ордуна бир эле күн кармап бере турган иштер болот, бирок жасаган амалы арам болот. Алар кайсылар? Эгерде аялдын мейли өзүнүн, мейли башканын, Кудай сактасын, экөө тең эле арам болчу. Өзүнүн аялы орозодо, башкалар бардык учурда некесин алганга чейин арам болчу. Бирок орозо кармаган киши эки жолдон башкага жакындык кылса, аялдын алды жагына да барбаптыр, арт жагына да барбаптыр. Арам эле дедик. Башка жагына барып, муктаждыгын бүтүрүптүр. Мисалы, буттарына тийгизгилеп, мисалы. Ау бахиматан же жаныбарга жакындык кылыптыр дейт. Негизи алымдар адам менен айбанатты экөөнү эки башка түшүндүрүшөт. Эмне үчүн адамга жакындык кылганда каффарат дагы жүктөлөт, ордуна бир күн кармап дагы берет, анан каффараты дагы бар. Жаныбарга жакындык кылгандачы анда эмне үчүн бир эле күн кармап берет? Десе алымдар түшүндүрөт, анткени адам баласына жакындык кылганда камалу шахва бар дейт. Толук кумардануу бар дагы, андан толук лаззат алат дагы, айбанаттарга барганда толук камалу шахва жок дейт. Толук лаззат, кумардануу деген жок. Ошон үчүн аларга барганда эгерде аялдын алды артынан башка жака жакындык кылса, же жаныбарга жакындык кылса, анда жанагы уруктук чыкмайынча орозо бузулбайт. Уруктук чыкканда гана орозо бузулат дагы, эгер уруктук чыккан болсо, кийин ордуна бир эле күн кармап берет. Эгерде андай муктаждыгы бүтпөсө, анда орозо бузулбайт, бирок өтө чоң күнөөкөр болот. Кийинки ау каббала же аялын өбүптүр дейт. Ау ламаса же кармаптыр дейт. Фаанзала азыркы иштерден кийин анан жанагы кумардануу менен анын кажети бүттү дейт. Жана уруктук чыгып кетти дегени. Ау ихтакана же клизма жасады дейт. Жанакы биз айткан жолдорго алып бара турган иштер булар. Биз айттык, адамдын ички көңдөйү ал-жауф дедик, алар үчөө. Же ал-халк, могул ооз көңдөйүнүн ары кеткен могул жагы, же ашказан, же ал-амаа,
азыркы көңдөйлөргө жетип барат, ошон үчүн адамдын оозу ачылып калат. Ау истаата. Истаата дегени мурундан дары тамчылатат. Ау ақтара фи узунихи, же кулагына дары тамчылатат, буну айттык. Кулагына дары тамчылатуу боюнча бул имам Абу Ханифанын ою, окуучулар буга макул эмес. Анан буга дагы кошумчалап айтып кеттик. Мухаммад Рафи аль-Усманидин эмгеги бар бул боюнча. Мен көптөгөн врачтар менен кеңештим дейт. Кулак, мурун, ооз көңдөйлөрү менен туташпайт, экөөнүн ортосунда тосмо бар дейт. Илля кээ бир адамдардын кулагы ооруп, жанагы тосмо ачылып эле калбаса, кулакка тамчылаткан дары болсун, суу болгон болсун, аны менен ооз ачылбайт дейт. А бирок мурунга тамчылатканда же клизма жасаганда ооз ачылып калат экендигинде такыр талаш жок. Анткени бул жолдор адамдын ички көңдөйлөрүнө алып бара турган жолдор деп эсептелет. Же адамдын ичиндеги жаратка дары куйду дейт. Бул дагы Абу Ханифанын ою боюнча. Имам Абу Юсуф, имам Мухаммад буга макул эмес. Анткени алардын усулу боюнча азыркы биз айтып кеткен ички көңдөйлөргө алып барчу жолдор халкый болсо керек. Башынан Кудай Таала жараткан жолдор болсо керек. Кийин арыдый, кийин пайда болгон жолдор болгон болсо, алар жарабайт. Ау амматан, же баштагы жараат болсун, айырмасы жок. Баштагы жараат, жана айткандай, тешилип калгандагын бул адамдын мурун, же ооз көңдөйлөрүнө туташып калат дагы, куйганда эле ушул көңдөйлөргө түшүп барган болсо, имам Абу Ханифанын ою боюнча ооз ачылып калат. Окуучулардын ою боюнча ооз ачылбайт, анткени бул кийин пайда болгон жол болчу дейт. Фавасала иля жауфихи ау димагихи. Адамдын башындагы жаратка дары куйганда, ооз мурун көңдөйлөрүнө түшүп барды дейт. Ичиндеги жаратка дары куйганда, ал ичине ашказанда же ичегелерге жетип барды дейт. Аны менен дагы ооз ачылып калат, бирок бир күн гана каза кармап берет. Кафарат милдеттүү болбойт ал кишиге. Ау ибтала ал-хадид ау истақаа. Ушул жерден бир маселе айткым келип турат, балким ал келеттир иншалла. Имам Аль-Маргинанидин ою боюнча имам Абу Ханифанын айтканын булар тахриж кылат. Адамдын ичине кирген нерсе ал интифа, пайдалуу болгон болсо керек. Мисалы, кулакка суу кирген болсо ачылбайт дейт Аль-Маргинани. Эмне үчүн? Анткени анда нафа жок дейт. Кээ бир алымдар ал-иптила деп дагы түшүндүрүшөт. Ал-иптила дегени аны жутуу. Ал-имам Кадыхандын ою боюнча, рахимахумуллах таала, би сунаи саим дейт. Орозо кармаган кишинин феили менен, орозо кармаган кишинин колу менен болсо, ооз ачылып кала берет дейт. Кулакка ошондо дары тамчылаткан болсун, суу кирип кеткен болсун, айырма, сууну тамчылаткан болсун, айырмасы жок. Анткени Кадыхандын ою боюнча би сунаи саим, орозо кармаган кишинин колу менен болуп атат. Аль-Маргинанидин ою боюнча суу болгондугу үчүн ачылбайт, анткени анда иптила жок же интифа жок. Дары тамчылата турган болсо, анда интифа болгондуктан ооз ачылып калат деп дагы түшүндүрөт. Бирок туурасы мейли дары, мейли суу болгон болсун, айырмасы жок, ооз ачылбайт деп айтабыз, анткени кулак, ооз мурун көңдөйлөр менен туташпайт деп түшүндүрдүк. Ау иптила ал-хадид, же темирди жутуп алды. Негизи биз айттык, адамдын ичине кирген эмне болсун, ооз ачылат эле. Мейли адамга пайдалуу, мейли пайдалуу болбосун, жанагы эле ички көңдөйгө жетип барган болсо, ооз ачылып калат. Бирок кафарат важип болуусу үчүн ал азык болуусу керек болот. Ооз ачылуусу үчүн ал азык болуу шарт эмес. Ошон үчүн темирди жутуп алса деле ооз ачылып кала берет, бирок бир күн гана каза кармап берет. Ау истақаа, же кускан болсо. Кусууну алымдар
ар кандай түшүндүрөт. Эң эле белгилүүсүн айта турган болсок, атайлап косууну. Атайлап кускан болсо, ооз ачылып калат. А эгерде косуу өзү келе турган болсо, жана кусунду, анда аны менен ооз ачылбайт деп түшүндүрүшөт. Мил афиге. Ооз толук кусуу шарт, ооз ачылуусу үчүн. Мындан келип чыкты, азыраак куса турган болсо, анда аны менен ооз ачылбайт. Ау тасаххара язуннаху лейлен вал фажр талиун. Же бул жерде эмне жөнүндө айтып атат? Бир күн гана каза кармап берет, каффарат важип болбой турган иштердин уландысы. Эртең менен тамак жей берди. Оюнда таң ата электе ойлогон болчу. Бирок кийин байкаса ичак эле таң атып калган экен. Ал кишиге каффарат важип болбойт, кийин ордуна бир эле күн кармап берет. Ушул жерден бир маселе айткым келип турат. Карапайым элдер календарга караганы жакшы болот. Анткени таң атканын билүү же күн батканын билүү бардык эле адамдар бул маселеде так эмес. Кээде кээ бир адамдардын ою боюнча күн көрүнбөй калса эле күн батты деп ойлоп калуусу мүмкүн да. Өзгөчө айыл жерлеринде күн ошол бир тоо болот, адыр болот, ошодон ары өткөндө күн баткандай болуп калат да. А бизде качан күн батты деп айтылат? Күндүн нуру калбай калганда да жер бетинде. Ошондо гана күн батты деп айтабыз. Таң аткандыгын аныктоо да кыйын. Ар ким ар кандай ойлонот. Кээ бир чоңдордон угуп калганбыз, эми алар бир аз илим чөйрөсүнөн алысыраак болчу, айылда жүргөнүбүздө. Таң атканга чейин, жер жарыганга чейин жей бер деп дагы айтканды укканбыз да. Кандай болбосун карапайым элдер календарга караганы жакшы болот. Анткени алар так качан таң атат экенин айтып белгилеп беришкен, анан качан күн батат экендигин дагы алдын ала белгилеп беришкен дагы аларга карай турган болсок адашпайбыз. Бирок календарды жазган кишилер дагы ошол жерлерди карап койгону жакшы болот эле. Былтыркы орозодо бизге таластан бир досубуз байланышка чыгып, мен азыр жайлоодо турам дейт. Анан таластын сааты боюнча ооз ача турган убакыт келди дейт. Кирди. Бир саат белгиленген болсо, ошол саатта ооз ача бергиле деген. Бирок мен ооз ачайын десем күн бат элек дейт. Күндү көрүп турам дейт да, толук бат элек дейт. Мен эмне кылам деп чалган экен. Ошондо биз айттык, жок. Оозуңду ачпайсың качан күн батканга чейин. Демек Кыргызстандын ичинде дагы такталбаган жерлер бар экен. Ошого календарды жазып жаткан учурда ошого окшогон маселелерге көңүл буруп койгондор дагы жакшы болот. Ау афтара язуннаху лейлен ва шамсу талиатун. Бул адашып ачып алганга мисал берип атат бул жерде. Бизде атайлап ачуу деген бар, адашып ачып алуу деген бар, унутуп калып ачып алуу деген бар. Эгер атайлап ача турган болсо, казада кармап берет, каффараттагы милдеттүү болот. Унутуп калып ачып ала турган болсо, анда ага келебиз, казадагы каффараттагы милдеттүү болбойт. Адашып ачып алган учурда бир күн каза кармап берет, бирок каффарат важип болбойт. Азыркылардын баарысы адашып ачып алганга мисал. Эртең менен таң ата элеккен деп сарылыкты иче берди, чыкса ичак эле таң атып калган. Календарды караса ичак эле таң атып калган. Же күн баттыгы деген ой менен оозун ачты эле, чыкса эле күн бата эле экен. Булар адашып ачып алганга мисал. Фа алейхил када ла гайр. Кийин ал киши ордуна бир эле күн кармап берет, каффарат милдеттүү болбойт ал кишиге. Ва ин акала ау шариба ау жамаа насиян. Эгерде жогорудагы иштердин баарысыны унутуп калып жасап ала турган болсо, аялына жакындык кылып алды, жеди же ичти, бирок унутуп калып жасады буну, баарысынын орозосу бузулбайт. Адашып жакындык кылып алган кишинин дагы, жеп алган кишинин дагы унутуп калып дейлик, унутуп калып ичип алган кишинин дагы орозосу бузулбайт, балким эстеген жерден кечке чейин кайра улап кое берет. Анан бир маселе бар. Эгерде
Орозо учурда экинчи бир адамды көрүп калдык, жеп атканын же ичип атканы. Ал кишиге орозо элең деп эскертип коюу керекпи же жөн таштап коюубуз керекпи деген маселе бар. Ал маселеде алымдар айтат, абал каралат дейт. Эгерде ал улгайып калган, анан кечке чейин чыдаса балким кыйналып кала тургандай киши болсо анда жөн коет дейт. Ал өзү эстеген жерден акырын токтотуп анан кечке чейин улап коет дейт. Эгерде жакшыраак күчтүү болсо дейт, анда эскертип койгону жакшы болот деп да айткан алымдар бар. Аунама фахталама. Эгер унутуп калып жеп алса, ичип алса, же аялына жакындык кылып алса, же уктады, уктагандан кийин түшүндө түшүркөп койду дейт. Жанагы уруктук чыгып кетти, бирок түшүндө, өңүндө эмес. Ауназара иля имраатин. Же аялына карады, же башка аялдарга карады, Кудай сактасын, күнөө мисалы. Карады, жакындык кылган жок, кармаган жок, өпкөн жок. Жөн эле карады. Фаанзал, карагандан кийин анан жанагы уруктук чыгып кетип атат. Эч кандай эмне жанагындай иштер жасалбай туруп эле. Ау иддахана, же денесине май сүрттү дейт, крем койду дейт. Бизде келет, могул масам деп коет, клеткалар бар эмеспи? Булардан кирген суулар болсун, майлар болсун, эмне болсун, адамдын оозу ачылбайт буну менен. Анткени жанагы айтып кеткендей, адамдын ички көңдөйүнө жеткирчү каналдардан болбогондуктан буну менен оозу ачылбайт. Буга көптөгөн далилдер бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айы учурунда бир аз кыйналып калган учурда ушул башына суу төккөн, башын жууган окуялар айтылат. Сахабалардан дагы ысыкта аябай кыйналып, чаңкап неметип калган учурда кийимдерине суулап, же килемди суулап, ошонун үстүнө жаткан кийимди суулап кийген окуялар айтылат. Сууга жаткан болсо дагы ооз ачылбайт, эгерде ооз мурундан кирбесе, бирок арт жактан кирип кетүү коркунучу болгондуктан сууга жатпаганы жакшы. Анан биз мурдагы сабактарда айттык элек, укол ооз ачылбайт деп. Эмне үчүн ачылбайт? Анткени адамдын ички жанагы жауфка, ички көңдөйгө жетпейт ал. Кандай гана түрү болбосун ачылбайт. Болгону бизде ушундай бир маселе бар. Адам баягы башын кечкеле жууй берүү, кечкеле ваннага түшө берүү, эгерде ага муктаждык болбосо жакшы эмес дейт. Анткени ал оозду ачпаса деле, ал жерде изхару ад-дажр бар дейт. Бир аз баягы тажаганыңды ибадатты аткарып атып, тажаганыңды, бир чарчаганыңды башкаларга билдирип коесуң, ошонун жакшы эмес көрүнүш болуп калат. Ошон үчүн гана макру деп айтышат алымдар. Ошон үчүн эгерде укол алганда дагы ошол бир адамдын кыйналганын, башкаларга бир тажап эметип кеткенин көргөзө тургандай абал жараткан болсо жакшы эмес болот, жанагындай глюкозасы бар уколдор. Бирок кандай гана түрү болбосун, аны менен ооз ачылбайт. Анткени адамдын ички жанагы көңдөйлөрүнө алып бара турган жол эмес ал, жетпейт ага. Ага алып барчу жолдордун да катарына кошулбайт, тамырлар, тери. Ошон үчүн ооз ачылбайт, ооз ачылат деп бир дагы ханафи алым айтпаган. Ау иддахана, ау иктахала. Денесине май сүрттү, крем сүрттү, ау иктахала же сурма койду дейт көзүнө. Булар менен дагы ооз ачылбайт. Анткени көз адамдын ички көңдөйүнө алып баруучу канал болбогондуктан ооз ачылбайт аны менен. Ау каббала же өптү, ау игтаба же гыйбат кылды. Негизи күнөө болот болчу гыйбат кылуу, бирөөлөрдү жамандоо, ушактоо, жакшы эмес эле орозо кармаган кишиге. Орозо эмес учурда дагы болбойт болчу булар. Орозо учурда өзгөчө болбойт болчу. Бирок орозо аны менен бузулуп калбайт. Ау галабахул кай. Же галабахул кай деген атайлап кыскан жок. Өзү келди дейт, ал өзү чыгып кетти. Аны менен дагы ооз ачылбайт. Ау актара фи ихлилихи. Бул Абу Ханифанын ою боюнча. Же эркектин алды жагынан суу киргизди дейт. Же дары, айырмасы жок, аны менен дагы ооз ачылбайт. Анткени алды жактан кирген суу же дары ички көңдөйлөргө жеткирбейт. Ошон үчүн ооз ачылбайт деп түшүндүрүшөт. Абу Юсуфтун ою боюнча ооз ачылып калат. Анткени алды жактан кирген учурда ашказанга же жанагы ичегелерге жетип барат дейт, экөөнүн жолу бир дейт. Бирок туурасы
ооз ачылбайт. Анткени бүгүнкү күндө медиктер да айтат, экөөнүн ортосунда тосмо бар, ал жака дары болсун, суу болсун жетпейт деп түшүндүрүшөт. Ау дахала халкаху губарун ау зубабун. Же тамагына, халк дегенде бул ички көмбөй болуп калат да. Чаң кирип кетти, же чымын кирип кетти. Буну менен дагы ооз ачылбайт, анткени булардан сактануу кыйын. Кээде айылда адамдар иштеп калат, анан же болбосо жол чаң болот, машина өтүп кеткенден кийин да кирип кете берет да адам оозуна. Чымын деле, эми кечки алардан сактануу кыйын. А эгер атайлап жута турган болсо чаңды, же атайлап түтүндү жута турган болсо, анда ооз ачылып калат. Ошон үчүн жана от жаккандар абайлаганы жакшы болот. Атайлап жута турган болсо ооз ачылып калат, бирок атайлабастан кирип кете турган болсо, аны менен ооз ачылбайт. Ау асбаха жунубан лам юфтир. Же түндө уктады, эртең менен турса эле орозонун убактысы бар. Таң аткандан кийин мисалы жүнүп абалында чүркөп коюптур мисалы, аны менен дагы ооз ачылбайт. Бир аз калды. Ва ин ибталаа тааман bayna asnanihi misl al-himmasa aftara wa illa fala. Эгерде тишинин арасында калып калган тамакты жутуп ала турган болсо, көпчүлүгү эртең менен саарлык ичебиз, анан тиштердин арасында бир аз тамактар калып калат да. Ошону жеп алган болсо, ошону жутуп алды, ары. Ооздон бери чыгарып эмес, ооздун ичинен ары кетип калды. Жанагы тамактын көлөмү каралат дейт. Эгерде ал мислал химмаса, жанагы буурчактай боло турган болсо, анда ооз ачылып калат. Эгерде андан кичирээк боло турган болсо, ооз ачылбайт. Эмне үчүн чоңду ачылат, кичирээкти ачылбайт? Анткени чоңдон сактануу мүмкүн дейт. Сактана аласың, аны алып коюу мүмкүн да. Андан кичирээктен сактануу кыйын. Ошон үчүн кичирээк боло турган болсо, ооз ачылбайт, чоңураак болуп калса, ачылат деп түшүндүрөт. Ушул жерден бир маселеге токтолгум келип турат. Негизи орозого тиешеси жок болчу, бул балким намазга тийиштүү болчу. Мына ороз айында көбүнчө жамаат менен мечитте намаз окуп калабыз. Анан ооз ачар мечитте болот көбүнчө. Мечиттен курма таратылат. Жайыл жерлеринен деле көрүп калдык. Кээде бир жерде ифтарлык болот, ооз ачарлык болот дагы курма таратышат. Мейли үйдө болсо деле. Анан оозун ачкандан кийин жанагы курманын калдыктары калып калат да оозунда. Анан ал кээде чоң эле болот. Эгер өтө майда, кичирекей боло турган болсо, кечиримдүү эле, бирок кээде чоң эле калып калат. Анткени ошол курманы жеп туруп, анан чайнанган бойдон намазга кирип кете беришет да, мен көрдүм ошону. Эгерде намаздын ичинде туруп, жанагы калып кеткен калдыгын жутуй турган болсо, намаз бузулуп калат. Ошон үчүн ооз ачарга жакын оозун ачкан кишилер намазга турганга чейин оозун чайкап алганы жакшы. Жакыры мисфагын алып туруп тазалап алганы жакшы. Анткени оозда калган тамак намаздын ичине кирген учурда кетип калган болсо тамакка, аны менен намазы бузулуп калат. Эгерде жутпаган болсо деле намаздын соонан бир аз кем калат. Анткени оозда бир нерсе боло турган болсо жакшы эмес ошол. Ооба. Ва юкраху лис-саим мадгул илик ва заук. Орозо кармаган киши сагыз чайнаганы жакшы эмес дейт. Сагыз дегенде баягы ширеси чыкпаган сагыздар бар эмеспи? Бүгүнкү күндө сагыздар бар, аны чайнап неметкенде таттуулугу кетип калат шириндиги. Анан сагыздын өзү калат. Аны чайнаганда адамдын өзүнүн түкүрүгү гана чыгат, башка эч нерсе чыкпайт. Аны менен ооз ачылбайт. А эгерде сагызды жаңы чайнаган болсо, орозо кармаган киши ооз ачылып калат. Анткени сагыздын кандайдыр бир бөлүгүн жутат адам. Ошон үчүн. Эгерде кандайдыр бир бөлүгү кирбей турган сагыз боло турган болсо, ооз ачылбайт чайнаганда. Бирок макруh болуп калат, жакшы эмес ал. Бир нерсенин даамын татып көрүү дагы макруh, орозо кармаган киши. Мисалы тамак жасайт ооз ачарга, анан акырын ошонун тузун көрүп коет экен да.
Бул дагы жакшы эмес. Эмне үчүн булар жакшы эмес? Анткени адамдын оозун ачылып кетишине коркунуч бар. Адамдын оозун ачылып кетүүсүнө жакын болуп калат. Ошон үчүн макруh деп түшүндүрүшөт. Бирок аалымдар айтат, эгерде кайсыл бир аялдын күйөөсүнүн кулк мүнөзү начар болуп, же бүгүнкү күндө кээ бир жоопкерчиликтүү бир амалдар болуп калат. Бир адам мисалы орозо кармап алган, көп адамга тамак бышыруу керек болот. Анан ушундай бир учурларда баягы даамын неметип койбосо, тузун көрүп койбосо, анда уят болуп калат. Күйөөсүнүн кулк мүнөзү начар болгон аялдар анда кыйын болуп калат аларга. Күйөөсү жанагы табакты ыргытып, казанды тээп баштай тургандай кулк мүнөзү начар боло турган болсо, ошондой аялдар орозо болгон болсо деле акырын даамын татып көргөнгө болот, эгерде оозу ачык, орозо кармабаган кишилер жанында жок болсо дейт. Ал кубла өйү дагы макруh болуп калат. Күйөөсү аялын же аялы күйөөсүнүн өйү макруh болуп калат. Качан иллам я'ман ала нафсихи, эгерде өзүнө ишенбесе дейт. Ошол өпкөндөн кийин ары кетип калуу, андан кийинки иштерге өтүп кетүүдөн корко турган болсо, коркунуч боло турган болсо, анда анткендери макруh болуп калат. Эгер коркунуч болбосо, макруhlугу жок. Аллах алам. Бисаваб. Саллаллаху таала ала расулина Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи аджмаин.